Жаш өтүп кетелекте жана иниңдин боюн өстүрүп алсаң жакшы болмок. Уверена барасың, так убакыт өзүң макулбу? Бирок азыр мага мондай киралаштын кереги жок. Карызын качан бересиң? Квартплатаны качан төлөйсүңөр? Жолдо тамакчы акырындан. Бул эмнеке не? Вот ушу бала табылбай ызы чоң. Ушу университетте бир мандем бар. Шеф, мен антип под прикрытием иштей албайм. Сен жалгыз болбойсуң. Жаныңда напарнигиң бар. Анда уруксат берсеңиз, напарнигимди өзүм табайын. Мага сенин жардамың керек болуп атат. Мент бул сенин балалык кыялың го. Оозуң карап сүйлө. Мент депе? Айке, мен студент деген жок. Бул эмне шылдыңдаганыңбы? Арсен менин напарнигим болот. Мен мугалим, ал студент болуп киребиз. Жеке жашоону четке коюп, жумушка серьезный мамиле кылышыбыз керек. Муну эмне келип атат? Кайга калтырмак эле муну? Женский туалетте тарткан камера жок. Арсен деген сенсиңби? Балаңы менен дагы кабыл алганга даярбыз, Ортобузда эч нерсе жок. Мырзайым, калпакты өз колуң менен алып салдыңбы? Света, свечка, лампочки. Так, дешевый сенин подкатыңа алданбайм болду. Не жалап атасың? Сволочь десе. Сен деген өзгөчөсүң. Мен сени турмуш деген тачкеге салып алып, бактылуу кылмакмын. Кулма көтөрө алмакмын. Тил табыша албаймын. Сен мен менен тил табышсаң болдубу? Французский поцелуй дейсиңерби? Тачкадан башка нерсе айтасың беле? Ай сен кыйын деп атпадың беле? Кызмай элесиң. Сенсиз мага жашоонун кызыгы жок. Базар жок. Университеттерчи бир окшош турганга бир аракет кылбайсыңарбы? Ушу бандиттердин встречасы болсо эле ушундай завод-маводторго эле тарта бересиңер. Андан көрө особняк, сасабняктарга тартпайсыңарбы?